Бүгін президенттің Ош облысындағы өкілі Зиядин Жамалдинов Кара Суу районундағы ең алыскы айылдардың бірі болған Кызыл Суу айылына келіп, ал жақта елдерменен жолықты. Мында жолугушууда бир катар көйгөйлүү маселелер айтылды. Анын ичинде Кызыл Суу айылынын эң көйгөйлүү маселеси болгон жол маселеси көтөрүлүп, анда эл тарабынан 1 миллион сом акча чогулганы жана мамлекет тарабынан дагы акча бөлүнүп, ушул жолдор асфальтталары айтылды. Кара Суу районунун Өзгөн жана Алай райондору менен чектешкен эң четке Кызыл Суу айылынын тургундарынын негизги киреше булагы мал чарбачылыгы. Алыскы элеттиктердин көйгөйүн президенттин Ош облусундагы өкүлү Зиядин Жамалдинов угуп, чечүү жолдорун караштыраарын айтты. Мына көпөк маселе бар экен, мисалга. Мына азыр мектепте жол отурат. Мектепте алып 85-жылы курулган экен дейт. Ошондон бери капиталдык ремонт болуп тур бул жерде. Мына биз ушул маселени чечсек жакшы болот да. Ошону менен катар кызыл суулуктар айылда жаш билимдүү кадрлардын аз экенин, айылда ички миграция, сырткы миграция күчөп, билимдүү жаштар башка аймактарга кетип жаткандан улам маселе чечер азаматтар аз болуп, элеттиктердин көйгөйү көбөйүп жатканына токтолушту. Ана жаштарды биз колдошубуз керек бул күндө. Себеби дегенде мына кайсы айылга барбай азыр жаштар өзүнүн белгилүү көтөрүп чыгып атат. Бюджетке карабастан айылдагы агаларыбыздан, şu колда бар байлардан сурап, акча каражатын топтоп, жолдорду же болбосо столдардан башкарып, суу чыгарып атат. Ушундай иштерге жаштар бүгүнкү активдүү катышып атат. Бизде аябай кыйынчылык менен келе турган жерлер, ортодо бир топ, бир 5-6 жерде көпүрөлөр бар. Ар жамгыр жааган сайын сел алып кетет, көчкө жүрүп кетет. Асфальт болгон эмес, жамгыр жааса жерлер оюлуп, транспорт каттабай калган учурлар болот. Кызыл суулуктар жол маселеси болгон негизги көйгөйүн чечүү жолдорун өздөрү да издеп, бир эле бийликтин көзүн карап олтура бербей, ар бир кожолук колунан келген каражатын берип, бир топ акча чогултуп жолду асфальттоого карапайым эл 5000 сомдон каражат бөлсө, колунда бар жарандар 1 миллион сомго чейин жардам көрсөткөн. Жеке ишкерибиз Кадырбек Абдуллаев деген агабыз бар. Ал киши өзүнүн жанынан 10 000 доллар берди. Ушундай андан кийин биз чогулуштарды кылып, жалпы элдик чогулуш кылып, ошол жерде чечкенбиз. Ар бир кожолук 5000 сомдон берише турган болгон. Бүгүнкү күндө бизде азыр 3 миллиондон ашык акча чогулуп калды. Кудай буйрса буну 10 миллионго жеткиребиз деген оюбуз бар. Себеби дегенде бизде коңшу Өзгөн районунун Караташ айыл өкмөтү дагы бар. Алар дагы жардам беребиз деп бүгүнкү күндө алар дагы чогултуп атышат. Кызыл Суу айылы чыгышынан Өзгөн районунун Караташ айыл аймагы менен чектешсе, түштүгүнөн Алай районунун Кабылан көл айылы менен коңшулаш. Аталган айылга алып баруучу жалгыз жол тоо этектеп жайгашып, жааган учурда жолдун айрым жерлерин сел алып кетсе, кээ бир мезгилдерде таш кулап, каттам үзгүлдүккө учурайт. Мындан улам элеттиктер өз көйгөйүн өздөрү чечүүгө белсенип турушат. Ошол эле учурда бийлик да карап турбай көмөк көрсөтөөрүн белгилеп жатат. Азыр эми биз келе жатып көрдүк, булардын эң эле көйгөй маселеси бул жол маселеси экен да. Ошондуктан быйыл бюджетке азыр киргизилген 4 километр жол быйылкы жылдын эсебинен Кудай буйрса акча каражат бөлүнүп 4 километрге асфальт төшөлөт деген ойлорубуз бар. Транспорт министрлиги айтып атат, сиздер ошо асфальтын алып берсеңиздер, биз калган чыгымдарын биз өзүбүз көтөрүп, биз болушунча биз жардам беребиз деген убадаларын беришкен. Кудай буйрса биз майга чейин акчаны чогултабыз, бир 10 миллион болсо биз баштап, бир 3 километр болсо да биз ушу Кызыл Сууга жол салабыз деген. Кызыл Суу айыл аймагында 1300дөн ашуун кожолук, 5800дөн ашуун калк жашап келет. Буга чейин 2017-жылы мамлекеттик казынанын эсебинен бул айылдын ички 1 километр жолдун асфальттоо иштери жүргүзүлгөн. Ал эми быйыл 4 километр жолду асфальттоо пландалып жатат. Кызыл Суу айылын Ош-Бишкек жолу менен туташтырып турган жаңы Кызыл Суу жолу жалпы 37 километрди түзөт. Рыспай Мажитов, Атлет Нышанбаев, Нур Ньюс, Кара Суу району.